Бүгін система жөнінде сөйлесеміз. Система деген нәрсе эмне? Мисалы, биздин акылдын системасы жөнүндө сүйлөшөлүк. Өтө мындай маанилүү нерсе, мындай көңүл буруп уксаңыздар, жашоодо өтө силерге жардам бере турган инструмент болуп эсептелинет. Мисалы, солнечный система деп коет, күн системасы. Биздеги баягы планеталардын бардыгы күн системасындагы планеталар күндү айланат. Мисалы, ушул системанын ичинде баягы шарият тараптан дагы биз жыйынтык чыгарсак болот да, что бул жерде Алланын кудурети кандай. Анан экинчи багытынан Алла Таала түзүп берген мыйзамдар кандай болуп иштейт. Ошол нерселер жөнүндө дагы бүгүн кичине маалымат берем. Биз пока акылыбызды, жашообузду системага салмайынча эч качан результат болбойт да. Мына күн системасы өзүнүн режимин бузбай так аткаргандыгы үчүн бизде убагында таң атат, убагында мезгилдер алмашат, убагында чөп өсөт, убагында кайра чөп куурайт, убагында таң атат, кеч кирет, кыш келет, жаз келет дегендей ар бир нерсе өзүнүн функциясын туура аткарат, өзүнүн огунда айланат, эч жака жылып кетпейт. Биздин жер шары мейкиндикте жайгашса дагы өзүнүн ордунда, өзүнүн ылдамдыгында, без заряд, без ничего, без энергия айланып атат да. Мындай карасаң, мына Алланын кудурети ушундай. Эми биздин денебизди карасаңар, ашказан, боор, туурабы? Жүрөгүбүз, акылыбыз, көзүбүз өзүнүн функциясын аткарып атат. Бир эле ушул системада бир эле орган иштебей кала турган болсо, калган организмдер дагы иштөөсүн токтотот да. Мына бир эле органдан жабыркап, бир эле органыбыз ооруса, баары ооруйт да. Мисалы, күн системасында бир эле планета өзүнүн огунан тайса, хаос болот да. Ошол сыяктуу биздин деле жашообуздагы акча маселе, мисалы өзүбүздүн жашообуздагы норма, система болбогондугу үчүн анан бизде постоянно проблемалар болот да. Акча жетпейт. Мисалы, вроде бардыгыбыз эле иштеп атабыз, акча таап атабыз, туурабы? Жана жалкоолук деген нерсе каяктан чыгат? Мисалы, жалкоолук деген нерсе дагы өзүбүз каалабаган жумушту сапатсыз, системасыз аткаргандыкка байланыштуу. Анан бизде сапатсыз продукция чыгат. Сапатсыз продукция чыкса, значит, клиенттерге жакпай калат. Ошон үчүн ошол нерсе система пайда алып келбей калат. Эми мисалы, системага түшүш үчүн адамдарда биринчи кыйынчылык жаралат да. Себеби биздин акылыбыз дайыма бизди контролдоп үйрөнүп алган. Биздин акыл эмне үчүн жаралган да? Мына ушуну эстеп калсаңыздар, биздин акыл самовыживанияга гана берилген да. То есть өлүп калбаш үчүн Алла Таала бизди жаратты, рызкыбызды берип атат, туурабы? Вот ошол биз ачка болсок, кыйнала турган болсок, мээ тока бизге тамак таап бере тургандай. То есть жашап кетүүнү гана ойлонгон орган экен мээчи. Анан бактылуу болуш, бай болуш, же болбосо перспективный болуш, туурабы? Ал нерсе биздин жүрөккө байланыштуу, биздин каалообузга байланыштуу экен да, биздин сүйүүбүзгө байланыштуу. То есть биз каалабаган нерселерди жасагыбыз келбейт да. Вот ошон үчүн бизди акылыбызды эгерде өөрчүтсөк, системага салсак, иштетсек, ал бизди бай кылат, бактылуу кылат, бакубаттуу кылат, туурабы? Сүйүүгө жеткизет, бир кандайдыр бир максатка жеткизет. Бирок ошол максатка жетиш үчүн ошол ийгиликтин өзүнүн формуласы бар. Система деген нерсе ушул да. Ошол система менен иштешибиз керек. Мисалы, эртең менен биз 5 маал намаз окуш үчүн эгерде ниет кылган болсок, мына Кудай буйрса, акырет бар өлөм, акыры Алла Тааланын алдына барып отчет берем деген коркунуч пайда болгондон кийин биз 5 маал намазды тургуза албай кыйналабыз, туурабы? Себеби акыл эс буга чейин намаз окуган эмес, анын үчүн бул жаңы информация болгондуктан, жаңы маалымат. Ал оңой менен бул маалыматты кабыл албаганга аракет кылат да. Тура албай атам, анан эртең менен багымдатка туруш кыйын. Для начала мээ ошол кирип аткан информациянын бардыгын эмне кылат? Атталып кеп атат, түртөт да, кабыл албайт. Анан биз кичине өзүбүздү кыйнап да, эртең менен эрте турсак, мисалы, ойлосок, мисалы Мухаммед Али айтат го, мен өзү чылым тартпайм, бирок дайыма ширеңкенин кутучасын көтөрүп жүрөм дейт да. Менде качан дейт текеберчилик, жалкоочулук пайда болгондо, жоопкерчиликтен качып баштаганымда, мен ошол ширеңкени алып туруп өзүмдүн бир эмемди, колумду күйгүзөм дейт да. Анан ошол оттон колум күйгөндө, анан мен өзүмө айтам дейт да, көрдүңбү сен? Ушул ширеңкенин отуна чыдабай жатасың, тозоктун отуна кантип чыдайсың деп өзүмө мотивация берем дейт. Сиздерде да ошондой да, жатып алып эртең менен вроде ойлоносуң, өзүңдүн жаныңды кыйнап турасың. Себеби Алла Таала айткандай, намаз уйкудан таттуу депчи. Мындай практически карасаң, сенин физический телоң ал нерсени кабыл албайт да, потому что биз билебиз, что уйку таттуу да. Эртең менен намаз кантип таттуу болот? Намаз просто бул результатында таттуу болот.
качан өкүнө турган күн келгенде ошол намаздардын баардыгын эмне кылат, бизге жардам берет, бизге калкан болот. Ошон үчүн намаз окууда кичине баягы жанды кыйнап денени депрессияга алып келесиңер. Анан намаз окуп жүргөн адамдар намаз окубай калса, алар депрессия болот, наоборот. Себеп дегенде калып калган намаз үчүн өкүнөт же бир нерсе жетпей калгандай болот да. То есть көнүмүш адатка айландыргыча любой адат кыйын да. Анан бирок көнүп калгандан кийин ал нерсени дене автоматтык түрдө аткарып баштайт. Мен дайыма айтам да, мына машина айдаганды үйрөнгөндө адам депрессия болот, үйрөнүш кыйын, паника болот. Мээ ушундай жаңылык келгенде паника кылат. Анан бирок аны биз сиңирип, үйрөнүп, мээбизге өзүбүз приказ берип, жок мен ушуну жазайм деп туруп жазасаң, ошол нерсе адатка айлангандан кийин мээнин жардамы кереги жок, өзү мындай подсознание өзү аткара берет. Ушул нерсени система деп айтат да. Системага салынганчактыгы бизнес кыйнайт да. Мисалы, любой нерсени баштап атканда кыйын. Биринчи үйрөнүш керек, анан жазаш керек, анан жазагандан кийин бул акыл ошонун жеңил жолдорун көргөзө баштайт өзүчө. Биринчи жазаба дейт. Сен кыйнап үйрөнгөндөн кийин ал мээ сага оңой жолдорун көргөзөт да. Мисалы, Билл Гейтс айтып атат, дүйнөдөгү эң бай адам. Бул жалкоо деген адам жаман адам эмес дейт. Эгерде мен кандайдыр бир сложный дейт да, өтө оор бир тапшырманы аткара турган болсом, мен ошого эң жалкоо адамды тандайм дейт да. Себеби жалкоо адам дейт, любой жумушту дейт да, оңой бүтө турган методун ойлоп табат экен. Чтоб жанын кыйнабаш үчүн ал эң кыска жолду, эң уникальный жолду табат экен. Ошон үчүн жалкоолор жаман адам эмес. Жалкоолор просто баягы жалкоолук эмнеден чыгат? Жалкоолук деген нерсе адам өзү сүйбөгөн, өзү каалабаган иш менен алектенгенде жалкоолук пайда болот. Болбосо мына карасаң, ар бир адам сүйгөн иши менен алектенсе, биринчиден ал ырахат алат, экинчиден ал киреше алат, аны ырахат менен аткарат да. Вот ошол сыяктуудай адам өзүнүн талантына, сүйүүсүнө жараша жумуш тандаганы жакшы. Бирок постоянно эле андай боло бербейт да, постоянно эле баардык ишти адам сүйө бербейт. Кээ бир адам вообще эле бош эле жаткысы келет. Вот бош жаткан адамдарга бүгүн онлайн бизнес деген бар. Эми ошол акылды кандай кылабыз? То есть акыл ойлоп берген кыймылдын баардыгына тескери движение кылыш керек да, тескери кыймыл. Жат десе жатпаш керек, мисалы, жатпа десе жатыш керек деген сыяктуудай да. Акыл дайыма ал нерсе оор, ал нерсе мүмкүн эмес. Ал жерде конкурент көп, бир ишти баштаган атсаң, бир жака барыш керек болсоң, көчөдө пробка, же болбосо маршруткада эл көп, ыңгайсыз момент, выходной, жатып эс ал, ушундай нерселерди сунуштайт. Анан өзүң мына жүрөккө салып калчасаң да, что өмүр кыска, адамдар жасаган нерсени адам жасай алат, кайталай алам, мисалы. Баардык нерсе кичинекейден башталат, келеше сразу болуп кетпейт, туурабы? Москва бир күндө курулган эмес. Бул нерсени мен башташым керек. Ар күн сайын максатыма бир кадамдан жакындашым керек деген амбиция менен, ушундай ойлор менен мээңиздин сунушун четке кагасыз дагы, акылыңызга против иштейсиз. Ошон үчүн бекер айтылган эмес да. Эгерде сиз акылыңызды башкарбасаңыз, акылыңыз сизди башкарып алып барып бир өкүнүчкө тыгат. Өлөсүз, өлөрдүн алдында ойлоносуз да, ойлоносуз, что бул жашоодо көп убакытты жөн эле өткөзүп ийгениңизге өкүнүп калбаш үчүн бүгүн ошол денеңиз, напсиңизге против иштеп, системага салыш керек. Эми системага салганда эмне? Кечке эле адам эрте тургандан кыйнала бербейт. Балким бир 10 күн. Жана эме деген китеп бар. 21 күнү жазаган, мен азыр эмесин эстей албай жатам. Бир нерсени адам 21 күн кайталаса, ошол адатка айланат да. 21 күн да ал кыйынчылыкты алып келет. Бир адатты таштай албай атсаңыз, 21 күн күрөшүш керек дейт да. Ошондой эле 21 күн эртең менен туруп да, быстрый ходьба менен заниматься этип, багымдат намазды окуп, күн чыкканга чейин жатпай же пешимге чейин жатпай, ошондой денени ошого үйрөтсөңүз, кечинде эрте жатасыз да, саат 10-до жатасыз. Постоянно 10-дон саат 2-ге чейин дене заряд алат экен. Анан 2-де жаткандан кийин уже дене эс албайт да, кеч жатканда адам эс албайт. Анан андан кийин расписание түзүп алып, күнүмдүк иштерди, жумушта иштесеңиз жумушка барасыз, кечинде келесиз, 15 мүнөттөн китеп окуйсуз. Эми акыл сразу бардыгына макул болбойт. Биринчи намазды тургузасыз, анан жарым саат басканды үйрөнөсүз, анан 15 мүнөт китеп окуганды үйрөнөсүз, анан 20 мүнөт китеп окуйсуз. Ийгиликтүү адамдардын формуласы бар. Ошентип сиз 24 саат бою денеңизди ушул бир ишке үйрөтсөңүз, ошол иштерди 21 күн кайталагандан кийин, үйрөнүп алгандан кийин, сиз ошол иштерди жасабаганда наоборот бушайман болосуз да. Дене автоматтык түрдө сизди ийгиликке жакындатканга жардам берип баштайт. Анан эми кантип болмок эле деп бир күн жасагандан кийин эртеси күнү кыйын болсо, болбойт экен деп таштап коюп эмес да, заново башташ керек. Намазда жаңылып калсаң деле кайра заново окуйсуң да, туурабы? Аягында оң жагыңа салам берип, анан кайра
дальше продолжение кылып туруп эки жолу эмеге барып атпайсың, саждага барып атпайсың. Ошондой эле бардык нерсени заново кылыш керек да. Ката кетирсең, катаны оңдогонго аракет кылгандын өзү такыбачылык да. Такыбачылык деген сөз бул чеберчилик деген эле сөз, туурабы? Ар бир нерсени кайра кайталоо адамды чеберге алып келет. То есть профессионал же болбосо эмне деп коебуз, спец деп коебуз, туурабы? Ошондойго алып келет да. Мындай талантты өрчүтүп күчөтүш керек, жардам бериш керек. Мисалы кичинекей баланы деле чоңоюп атканда ботинка байлаганды үйрөтөсүң, туурабы? Эгер сүрөт тартса сүрөт тартканга жардам бересиң, мектепке алып барасың, дополнительный кружок алып барасың. Ошентип талант курчугандан кийин анан бул нерсе автоматтык түрдө подсознанияга кирет дагы. Ал сизге эмне кылат? Киреше таап баштайт. Анан эгерде акылды угуп жата бере турган болсоңор, акыл жатканды жакшы көрөт, эс алганды жакшы көрөт, денеге көп сахарды чогултканды, таттуу нерсе жегенди, мындай удовольствие, ырахатты эле каалай берет. Ошон үчүн ырахатты эле каалай берсе, мээнин кулу болуп эле ошону жаткың келгенде жаты, өзүңдү кыйнап турбай ушундай нерселер жасай берсең, биринчиден ден соолукка зыян, экинчиден убакыт өлөт, үчүнчүдөн максатыңдан постоянно алыс жүрөсүң. Дүйнөдө болуп жаткан нерсенин бардыгына акылың ишенбей жүрүп ошол болот экенчи. На самом деле мечты сбываются. Кимдир бирөөлөр ойлонгондо мына көбүнчө адамдар эмнеден жаңылат? Любой нерсени айтсаң шылтоо айтат да. Мисалы мен айтам да, мына американский бизнес, Амазонго кир деп айтам да. Кирсең, ал жерде конкурент көп, анан ал бизден алыс, анан ал жерде баланча түгүнчө. Ошол бизнести жасабаш үчүн ушундай проблемаларды айтат. Мына азыр көчөгө чыксаң, бир светофордон бир светофорго жеткичектиги канча деген идея көздөр учат да. Кимдир бирөө ошонун кыйынчылыгын ойлоп жатканда, да, кимдир бирөөлөр ошону ишке ашырып киреше алып атат. Биздин заманда ушундай экен да. Шариатта да айтып атат да, сен элди ыраазы кылам деп жашасаң, дейт, сен жашоодогу эң кедей адам болосуң. Ошон үчүн элди ыраазы кылам эмес, элди эч качан ыраазы кыла албайсың. Бай болсоң да ыраазы болбойт, алар кедей болсоң да ыраазы болбойт, тура орточо жашасаң да ыраазы болбойт. Кыскасы, эң мыкты мусулман да бул эмне? Өзүнүн ою менен адамдарды, бирөөлөрдү ыраазы кылам деп жашоо эмес. Мен Алланы кантип ыраазы кылам депчи. Эми мисалы хейтер адамдар көп. Бул роликке дагы обязательно бирөөлөр жазат, акылдуу болуп көрүнбөчү дейт. Анан сен эле калдың эле, анан дагы балекет салекет деп жазат да. Для начала менин жүрөгүм ооруду бугачы. Акылым дагы айтты да, адамдар ушинтип негативтерди айта берет экен, жүрөгүңдү оорутуп эмне кыласың? Тынч эле жашай бербейсиңби деген дагы ойлор келген магачы. Бирок менин максатым ушул сфераны тандап алгандыктан, мен элдер менен, мына көпчүлүк менен сүйлөшкөндөн ырахат алам. Ошол жерден мага бирөөлөр идея айтат, мен бирөөлөргө идея айтам. Болгон колумдан келген илим билимимди, ошо Алланын казынасынан алган нерселерди кызмат кылайын деген да ой бар. Ушул жерде эми мен бардыгы эле менден чыгып атат дебейм. Алла Таала башка жактан мага да пайда берип атат. Анан эми аны түшүнгөн адам бар, түшүнбөгөн адам бар да. Бирок коюлган задачаны ишке ашырыш үчүн мен акыл эсимди дайыма камчылайм. Эми обязательно эле жанды кыйнай бериш керек дебейм да. Бул мени алдап акырындан үйрөтүш керек да. Мына мисалы биз бүгүн таап жаткан акчанын саны ушул башыбыз ишенген гана сумманы таап атабыз. Анан сен сразу эле ага $1 миллион же болсо миллиардты айтса, акыл эс ишенбейт да. Акыл эс ишенбейт, өтө кыйын да. Бүгүн биз ушунча акча таап аткан болсок, мынча акчаны кантип табабыз? Мындай логикага салсаң сыйбайт да, батпайт. Бирок ошол акылды эмне кылыш керек да, акылга кайталап жана аффирмация, медитациялар жасап да, адамдар таап атат, миллионду, миллиардты таап атат, туурабы? Демек мен деле адаммын, анын деле времясы бар. Ушинтип мотивация берип, мен миллион табам деп ишендириш керек да. Мындай өтө бай адамдар айтып атат да. Эгерде дейт да, эгерде сенин дейт да, кыялдарың дейт да өзүңдү таң калтырбаса, демек сенин кыялдарың өтө кичинекей дейт. Эгерде сен өзүңдүн максатыңа койгон максатыңа өзүң таң калбасаң, демек сенин максаттарың өтө кичинекей дейт да. Ошон үчүн коркпой эле, мына максат ажы деле айтпадыбы? Эмне үчүн сен Алладан 2 үй, анан 2 машина, анан ушинтип майдаланбай эле чоң эле нерсе сура, миллиард сура. Эгерде акылыңды миллионго ишендирсең, ал миллиардтын келерине дагы ишенет. Для начала мен миллионер болом, мен миллион акча табам. Миллиондун кичинекей эле суммадагы акча экенин бул акылга алдап ишендириш керек. Адамдар урушуп кетсе дейт да, адамдар урушуп кетсе, алдап элдештирип койсо болот. Наоборот, сооп да, жакшы. Адамдарды алдап элдештирип атасың да. Ошондой эле акыл деле ийгиликке багытталды. Ошол ийгилик эми жакшы максаттарга коюлган болсо, акылды да ошол нерсеге жетерине ишендириш керек. Ошон үчүн эч качан дейт да, акылын башкарбаган адам дейт. Эч качан дейт да, өзүн өнүктүрбөгөн адам, эч качан өзүнө мотивация бере албаган, эркин башкара албаган адамдын жашоосун башка бирөө башкарат дейт.
дайыма мына биз бирөөгө эмнеге иштеп атабыз, ошол жумуш орундарды бирөө түзүп койду, биздин убактыбызды пайдаланып ал сиз иштеп атканда ал бир жерде эс алып атат. Сиз анын бизнесин жасап атканда ал Мальдивада эс алып жүрөт, же болбосо сиз анын жумушун жасап атканда ал эртең менен ырахаттанып Forbes деген журналды алып алып кофе ичип атат, туурабы? Акча келе турган системаны түзүп койду. Ошон үчүн системага кимди ал өзү биринчи үйрөндү, ошол системаны түздү, анын ордуна сизди алды дагы. Мисалы бирөө прачечный бизнес ачты дейдиги, эмне калды? 5 стиральный машина алды болгону да, бир сушилка алды, бир жерде арендага алды да, бир ай 2 ай өзү иштетип көрдү, канча прибыль келет, анан ошонун ордуна бир адамды даярдап туруп коет дагы, ага айлык берип коет дагы, ошондон келген киришенин баардыгын ала берет. Эми бирок мындай да баягы адамдарды культурно малай кылуу деген нерсе, эми бул жестко айтылып калды. Баягы малай деп айтса көп адам артынат да, бирок биз системанын малайына айланып калдык да, көп эле убакытта ушундай жалданма жумуш, айлакка иштеген жумуштун баардыгы эле ошондой да. Или сен мамлекеттин ушундай кулуна айланасың, же бир ишкердин, бизнесмендин жумушчусуна айланасың. То есть сен убактыңды определенный көбөйбөгөн бир суммага сатасың. Любой нерсе кымбат эмес да, бул просто биз арзанбыз. Мен ошон үчүн айтам да, сенин өзүңдүн бааңды өзүң койушуң керек. Мен арзанмын эмес, азыр рынокты карасаңар, мисалы 0,5 Coca-Cola, 0,5 Coca-Cola өзү 15 сом болгон. 5 жыл мурда эле. Азыр 0,5 Coca-Colаң 55 сом бүгүнкү күндө. Анан эми ошол Coca-Cola деле кымбаттады, биз эмнеге кымбаттабайбыз? Эгерде биз өзүбүздү кымбаттатпасак да, значит бизди башка бирөө кымбаттатпайт да. Сиз деле бирөөнү жумушка алсаңыз, арзанга алгыңыз келет. Анан өзүнө катуу ишенген адамдар бар. Системада турат, алчы акылын башкарган, спорт менен алектенет, өзүнүн акылында ишенет, ал ошол кылып жаткан жумушунун чебер экенин билет, керек экенин билет. Алар айтат, мен мындай условияда иштейм, мисалы мен монча акча тапканга макулмун дейсиң. Эгерде начальникке барып мен айлыгымды көтөр деп айтпасаңар да, ал айлыкты көтөрбөйт. Мен жумуштан кетип калгандан корком деп унчукпай иштей берген адамдар көп. Бала ыйлабаса эмчек кайда дейт да, ошон үчүн бала ыйлаш керек. Ошон үчүн өзүңөрдүн бааңарды өзүңөр коюш керек. Менин өткөндөгү базовый сабагымда катышкан балдардын көбү бүгүн айлыктарын көтөрүштү. Мына испытание кылып начальнигине барып айтып көрдү. Арасында да профессионал балдар бар эле, өзүнө өзү ишенгендер барды дагы. Начальнигине айтты, азыркы сенин төлөп аткан айлыгың мени канааттандырбайт. Мен мынча иштейм деп. Мисалы 45 000 зарплата алып аткан адам айлыгын 100 000ге көтөрүп алды. Анан жок, эгерде чебер болбосоңуз, коркок болсоңуз, анда иштеш керек. Анан жок, мен баамды өстүрөм. Кыялдарым бар, чоң максаттарым бар. Мен үчүн акча эмес, өмүр кымбат деген адамдар болсо, вот, пожалуйста, ошол адамдарды эми болду, бир экөөнү увольнять этип, биз анча акча төлөй албайбыз деди. Бирок на самом деле начальник баары бир сестенет. А деле адам. Өзүнүн эмгегин өзү баалап, бирөөнүнгө мисалы эмгегин жедирбеген адамдарга начальник деле баары бир макул болот. Себеби ал эгерде сиз керек адам болсоңуз, нужный персонал болсоңуз, профессионал болсоңуз, ал сизди кетирбейт, ал сизге төлөйт. Мисалы могу бизде Бишкекте Мадинада иштеген поварлар бар. Менин билишимче узак жылдардан бери иштейт да. Вот ошолордун поварлардын каалаган суммасын төлөп берет, потому что эч ким андай лагман, ошондой кухняны алып бара албайт. Ошон үчүн алар мисалы элдер 20 000 сом акча алып атканда эле биз билебиз да, алар 3 000 долларга чейин зарплата алат эле да. Эми бул эмнеден келип чыкты? Ал асмандан повар болуп лагманды мойнуна байлап түшкөн жок. Ал дагы үйрөндү бир жерден, ошол ишти чеберчиликке айландырды, ошону импровизация кылды. Импровизация дегенди билебиз да, ар бир нерсени баягы өзгөчөлөндүрүү, кооздоо, сервис кылуу, даамдуу кылуу, өзгөчө кылуу, супер кылуу да. Ошондой нерсени жасагандыгы үчүн адамдар мейли жалданма жумушта иштесе дагы өзүнүн баасын өзү коет. Анан такыр эле эркиндикти самаган адамдар ишкер болот. Анан ишкерде жумуштан чарчаган адамдар бизнеске өтөт, ошол бизнести системага айландырат. Ошон үчүн эң биринчи ден соолукту системага айландырыш керек, тамактанууну системага айландырыш керек, анан жашоонун образын системага айландырыш керек. Ойлонууну, кереги жок маалыматтарды алыштын кереги жок. Мисалы, мээде көп мусор болбош үчүн эмне кылыш керек? Эч качан телевизор көрбөш керек, сериал көрбөш керек, мисалы прикол көрбөш керек, туурабы? Кереги жок адамдар менен сүйлөшпөш керек. Сени максатыңдан алыстаткан любой ишти ташташың керек. Ошондо сени ийгиликке чакындайсың. Эгерде өмүрүң кенен болсо, 200-гө чыгасың, же Нух пайгамбардай 900 жыл, 1000 жыл жашайм деген гарантияң болсо, анда пожалуйста, бесконечный каталарды кетире берсең болот. Ката деле ушундай. Бир ката кетирсең дейт да, бул ката дейт. Экинчи катаны кетирсең, бул уже тандоо дейт да. Потому что бир эле граблени кайра баса берүү эмес да. То есть методдорду алмаштырыш керек. Ушундай система менен жашаш керек. Жумушта да ушундай. Эми бизнестин системасы кандай? Көп адамдар көп мүмкүнчүлүктөрдү көтөрүп түшөт, бирок билбейт.
мисалы өтө көп жумуштарда баягы персоналды башкара албай кыйналышат да. Азыр эми бизде өтө жакшы технологиялар чыккан. Мисалы видео камера коюп коет дагы кассирди килейген торговый центрларды башкарып атат. Мунун бардыгы системада. То есть видео камера эле башкарат. Полный бир эле адам камерада отурушу мүмкүн, балким отурбашы мүмкүн, но сенин иштеп аткан жериңе камера коюп койсо, адам сени карап атабы, карабай жатабы, сен баары бир сомненияда болосуң. Камера коюлгандан кийин сен уже лучше иштеп баштайсың. Ошол сыяктуудай да, бут адамдарды баягы өтө арзан, анан баягы кулдардай кылып пайдалангыла деген нерсе эмес да. Система түзсөңүз да, любой продукт да, бизнеспи, иши кылып максатпы да болуп, ошол максат самый главный эмне, элдерге пайдасын тийгизиш керек, ал сизге да пайдасын тийгизиш керек. Ал эми мусулман болсоңуз, ал кичине халал болуш керек, таза болуш керек. Мындай на совесть деп коет го, эми өтө аша чаппай мындай бардык адамдарга, бардык нерсеге пайдасын келтире турган нерсе, бул эч качан жашоодон жок болуп кетпейт. Эч качан андай бизнес банкрот болбойт, эч качан андай продукт өтпөй калбайт. Анан конкурент бар деди, конкурент жок, бир дагы багыт жок. Бардык жерде конкурент бар. Сен просто бир конкуренттен лучше жасайсың. Күн сайын адам дейт да, өзүнүн лучше, өзүнүн эң жакшы версиясын жасай берген адам ал всегда бай. Ал дайыма конкуренттен алдыда. Эми конкурент деген нерсе жаман эмес, бывает время конкурент өтө жакшы. Подсказкаларды берет, эмне сатышты көргөзөт, эмне кылышты көргөзөт. Ал постоянно бардык продукциясын каталбайт. Наоборот, ошолордон үйрөнсө болот. Эмне сатыш керек, эмне өндүрүш керек, эмне кызмат кылыш керек, бүт ошолор көргөзөт. Даже алар эмнени көргөзөт? Манерадан бир көргөзөт. Кантип кызмат кылыш керек көргөзөт да. Просто адамда өнүгөм деген система болуш керек. Ошо эң биринчи акылга кантип кожоюндук кыласыз. Акыл деген нерсе ушундай. Азыр любой нерсени жазууну кааласаң, ал сага эң биринчи оңой жолдорун көргөзөт. Жалкоо болсоңуз тем более лучше. Жалкоо болсоңуз демек ошол нерсени батыраак системага саласыз. Себеби жеңилирээк бүтө турган жолдорун ойлоп баштайсыз. Бул жакшы. Эми бул мен халтурить деген сөздү айткан жокмун. Халтура кылып, алдап же чала жасап ушундай деген жокмун. Сапаттуу болсо, сапаттуу нерсе сапаттуу акча алып келет. Ал ырасчылык алып келет. Сапаттуу нерсе жалаба болбойт, ал жерде риск болбойт, жүрөгүң оорубайт, коркпойсуң, качан эмне дебейсиң. Ошон үчүн сапаттуу жашашка аракет кылыш керек. Но жалкоолук деген нерсе ошол сенин өзүңдүн жумушуңду жеңилдетүүгө жардам берет. Ошон үчүн эми прям мен жалкоолукту пропагандалап, жалкоо болуп кеткиле деген жокмун. Баары бир убараны канча көп кылган адамды баары бир Алла Таала жакшы көрөт. Канча убара көп болсо, ошончо прибыль көп. Для начала убара көп болот, потому что бул билбестиктен чыгат. Анан бир эле жолу болбой калса, же кошуна айтып койсо, же дос айтып койсо, бул болбойт дей турган болсо эле адам таштап койбош керек да. Ошол нерсени башка жол менен салып коюш керек. Мен көрдүм, банкрот болуп биринчи бизнестен, любой бизнесмен 2 жолу 3 жолу банкрот болгон. Бирок кайра эле ошол граблини баскан жок. Ошол эле бизнести жасап атат да. Себеби ар нерсени үйрөнө берүү да өтө көп убакытты жоготот. Ошон үчүн бир эле нерсени үйрөнүү жана аны кайра кайталоо, бул наоборот чеберчиликти алып келет. Анан чебер адам оңой менен банкрот болбойт, оңой менен отурбайт. Ошон үчүн дайыма системага салыш керек. Жумушту системага салсаңыз, сиз өзүңүз да туура иштейсиз, башка бирөөлөрдү да туура иштетесиз. Эгерде ошол система жөнүндө жакшы түшүнүктөр кирбей жатса, эгерде ошону жасай албай жатсаңыз, албетте мына биздин каналга катталыңыз. Биздин каналда ошо сиздин сурооңузга ылайыктуу бир жооп табылбай калган болсо, описанияда WhatsApp номер бар. Пожалуйста, кайрылыңыздар. Анча мынча консультация баягы биз бекер эле беребиз. Технический эми оорчулугуна карайсың да. Канча убакыт алат, смотря канча энергияңды алат, ошого жараша. Мен бүгүн ошол система жөнүндө сабакты эмне үчүн кылдым? Мына бардык нерсе комментарийдеги келген суроолордон чыгып атат. Ошон үчүн комментарийге обязательно лайкты басып коюңуз. Эми баягы лайк баскан деген эми биз өтө мындай бир сараң эмес, биз мынтип басып койсоңуз, анан каналга жазылып колокольчикти басып койсоңуз, биздин кийинки видеолорду өткөзбөй көрөсүз да. Анан комментарийге жазып койгондугуңуздун себеби мен подписчиктерим, көрөрмандарым да эмнени каалап атканын мен ошол комментарийге карап, анан мындан аркы роликтерди чыгарып баштайм. Кыскасы ушундай. Суроолоруңуздар болсо комментарийден күтөм. Каналга